Mehmanlar gelsengizler, bağırınızlardı, kolu gibi beklerinizlerdi. Hükümetinin müçölü, jana ошондой эле кечеге чакырылган кадырлуу сыйлуу коноктор, жалпы басма сөз өкүлдөрү. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясы, Кыргыз Республикасындагы Türkiye'nin толук ыйгарым элчилиги, Türk мамлекеттердин саясатчылары колдоо фонду, Türk коомчулугу биргеликте өткөрүп жаткан Кыргыз эл акыны Эгемберди Элман агайыбыздын Мухаммед Пайгамбар аттуу дастанынын түрк тилиндеги чыгарылышын жана ошондой эле муну менен бир катар Юнус Оğuz аттуу Азербайжан жазуучусунун Темирган тарыхый романынын кыргыз тилиндеги чыгарылышынын бейбача аземине кош келиңиздер. Жана кандай Паризде түрк тилине которулуп калды, ошол тууралуу кыска бир баянмалы, аны эмесе күндүн каарманына дастанын авторуна бир кол шаак койсоңуздар. Жана коноктор. Бул жерге ушул адабиятты сыйлаган, маданиятты сыйлаган адамдар келип олтурат деп ойлоймун. Бардыңыздар билесиздер, быйылкы жылды биздин президент маданият жана тарых жылы деп жарыялады. Ушундай жылдын жарыялашын кыргыз эли көп жылдан бери күтүп жүргөн эле. Бул өтө чоң биздин көкүрөгүбүздү ачкан, делебебизди козгогон, оюбузга ой кошкон, кыялыбызга кыял кошкон бир чоң жаңылык болуп отурат. Мына ушул жылды өткөрүү үчүн атайын дирекция ачылып, иш-чаралар белгиленип, мына иштер жүрө баштады. Биринчи жолу мен сиздерге айтып коеюн, Моореке ак үйдө биздин акын жазуучулар ушул жерге келип, бүгүн биринчи жолу ушул адабият боюнча сөз болуп жаткан жерде биз келип олтурабыз. Бул биздин мамлекетибиздин маданиятка, адабиятка жакшы түз көз карашы болгондугун бир чоң себеби деп эсептеймин. Эми мен өзүмдүн жана Мухаммед Пайгамбар деген дастаным жөнүндө эки ооз сөз айта кетейин. Бул чыгарманы жазыш үчүн мен көп жылдар даярдым. Бардыңыздар билесиздер, Мухаммед Пайгамбар жөнүндөгү жазуу зылдай оор, өтө кыйын, өтө татаал жана башкача айтканда колго алып, аны өтөсүнөн чыкпай турган улуу иш. Ошого мен 15 жыл даярланып, 3 жылдын ичинде ушул дастанымды жазып бүттүм. Бул дастанды айылга кетип жаздым. Тып-тынч, эч кандай интрига жок, ушагы жок, тынч үйдө жатып барып туруп ушул дастанды жазышка кириштим. 1,5 жыл жазганымдан кийин Мухаммед Пайгамбарыбыз менин түшүмө кирди. Ушундан баштап бул дастаным кандай кеткенин өзүм дагы байкабай калдым. Ыр жазышка жетише албай калып жаттым. Мына ушул дастан жазылып бүткөндөн кийин мен муну кантип эми чыгарам деген айла амалды ойлоп таап, анын түбүнө жете албадым. Себеби кыйынчылык болуп жаткан 2000 жыл болчу. Бишкек мүрзөсүнө сыйынып келдим, Кур'ан окуп келдим.
ушул бабабыз мени колдоп жатат. Ошол үчүн мына бүгүн дагы ушул Азербайжан эли ушул китепти колдоп чыгарганга дагы мен абдан чоң ыраазычылыгымды билдирем. Азербайжан элине барганымда мен Гайдар Алиевдин мүрзөсүнүн немесинде болдум, мавзолейинде. Ошол элдин кандай биздин кыргызды кандай урматтаганын, сыйлаганын байкадым, көрдүм. Мына ошол азыр биздин эки элдин ортосундагы байланыш өтө күчөп, саясий байланыш дагы, мындан ары адабий, маданий байланыштар дагы күчөйт деп эсептеймин. Ошол үчүн ушул чогулушка, жыйынга келип отурган бардык Азербайжан улутундагы туугандарыма ысык салам айтам, жана аларды сыйлаганымды, урматтаганымды билдирем. Ардактуу Юнус Огуз мырза, кадырлуу меймандар, азыркы чейрек кылымга жакын мезгил аралыгында көркөм адабиятка болгон мамиле кыйла-басаңдаган. Орчундуу маселелерди козгогон көркөм чыгармалар азайып, окурман табити төмөндөп бараткан шартта кыргыз адабиятына бир тепкич жогорулап, ислам динин даңктаган Мухаммед пайгамбардын дастаны түрк тилине которулуп, ал эми азыркы түрк адабияты өзүнүн татыктуу ордун тапкан Тамерлан тарыхый романы кыргыз тилине которулуп, биз үчүн жакшылыктын жишаны катары кабыл алынды. Пайгамбарыбыздын өмүр таржымалын камтып, мусулман элдерин руханий азык берүүчү Мухаммед пайгамбарыбыз дастанын жазылган бир топ жылдар болуп, мезгил сынынан дагы окурмандын элегинен дагы өттү. Ошондон улам урматтуу Эгемберди Эрматович, ардактуу Юнус Огуз мырза, биз жети мурдагы кесиптешибиз, бир чети окурман катары Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жалпы депутаттарынын атынан чыгармачылык бет ачар азами менен чын диlimden куттуктайм. Мухаммед пайгамбарыбыз дастаны эпикалык жагынан алганда улуттук адабиятыбыздагы көөнө көркөгөн тилдин жазылган эң ийри поэтикалык чыгарма. Динибиздин тиреги пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жана илим дүйнөсүн даңазалаган чыгарма. Дүйнө коомчулугун радикализм, терроризм кооптонуусунда турган учурда орду абдан салмактуу болгон диний радикализмди ооздуктоого салым кошот деп айтсам жаңылышпаймын. Ал мезгилде түрк тектүү элдерди өз ара алакалары артып, кызматташтык мамилелери кыйла жандана баштады. Анын ичинде Кыргыз парламенти да түрк тилдүү өлкөлөрдүн парламенттик ассамблеясынын алкагында анын курамына кирген тили менен, дили менен, маданияты менен, салт санасы менен тарыхый таржымалы жакынкы элдердин ортосундагы байланышты чыңдоонун аракетин көрүүдө. Бул тилде эркин сүйлөгөн жаштардын саны арбын экенин да белгилеп кеткибиз келет. Бүгүнкү күндө ынтымактын жарчысы болуп, эки тилде китеп чыгаруу менен тажрыйба алмашып, жакшы саамалык болуп отурат. Эл аканы Эгемберди Эрматов тууралуу кеп болгондо мамлекеттик тилде сүйлөө жоопкерчилиги ар бирибиздин эсибизге түшөт. Улут болсом тилим менен улутмун, улук болсом тилим менен улукмун деп эл акыны Эсенгул Ибраев эне тил тууралуу эң мыкты саптарын жазган. Улуттун улуу болуп, кыргыз тилин сүйлөгөн, тилге күйгөн инсандардын алдыңкы сабында турган акын Эгемберди Эрматович тилди жайылтууну эл аралык деңгээлге алып чыгып жатат десек болот. Акындын бүгүнкү күндө түрк тилинде жарык көрүп жаткан Мухаммед пайгамбар дастаны, дегеле Аксаткын менен Кулмурза драмасы, Саймалуу таш, өмүр издери сыяктуу көптөгөн жыйнактары адабиятыбыздын алтын казынасын толуктап келет. Ал эми Темирлан деген тарыхый романы кыргыз тилине которулуп жарыкка чыккан Азербайжан элинин атактуу жазуучусу, философ, тарыхчы, түрколог Юнус Огуздун буга чейин да бир канча тарыхый романдары көптөгөн тилдерге которулган. Алардын атактуулары Атилла, Надир Шах деген романдары канчалардын китеп текчесинде орун алган. Авар улутунан чыккан атактуу жазуучу Расул Ганзатовдун «Эне тилиң эртең жок болот десе, бүгүн өлүүгө даярмын» деген сөзү бар.
Улут үчүн анын улуу көчүн улаган атуулдар үчүн тилдин канчалык маанилүү экенин сиздерге бул ой ар бирибиздин көкүрөгүбүздө жашашы керек. Ал эми бүгүнкү иш-чараны колго алып, уюштуруп жаткан Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясына, түрк тилдүү мамлекеттердин саясатын колдоо фондусуна, Кыргыз Республикасынын Түркия элчилигине жана түрк коомчулугуна өзүмдүн жана жалпы маданият кызматкерлеринин атынан терең ыраазычылык билдирем. Келечек муун руханий дүйнө үчүн жасап жаткан аракеттериңиздер ар дайым жакшы жемишин берсин. Баарыңыздарды бүгүнкү ачылыш менен куттуктап кетмекчимин. Рахмат көңүлдөрүңүзгө. Саламатсыздарбы, урматтуу беташ араземин катышуучулары. Урматтуу Эгемберди Эрматович, сизди Мухаммед пайгамбар аталган кезектеги керемет чыгармаңыздын жарыкка чыгышы менен Тышкы иштер министринин атынан, министрликтин атынан жана жеке өзүмдүн атымдан куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Акыркы ислам пайгамбары Мухаммед алейхиссалам тууралуу баяндалган бул дастанда пайгамбардык керемет белгилери, фольклорлук эпикалык мотивдери чагылдырылган. Мухаммед пайгамбардын мифологиялык каарман эмес, тарыхта жашап өткөн, рухий жактан пайгамбардык деңгээлге жеткен тарыхый инсан экенин далилдеген ийгиликтүү чыгарма жаралыптыр. Учурдан пайдаланып, сизге мындан ары чыгармачылык ийгилик каалап, калемиңиз курчуй берсин демекчибиз. Дагы баса белгилей кетчү нерсе, сиз жетектеген мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия менен Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин бир нече жылдан бери тыгыз кызматташтык байланышта иштеп келе жатабыз. Жогоркуда айтылган негизинде ошондой эле Эгемберди Эрматович, эмгектериңиздин жогорку кесиптүүлүгүңүзгө ишкердик жана кыргыз элинин белгилүү акыны, драматург катары сапаттарын эске алуу менен Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министринин буйругунун негизинде 10 марттагы 2016 жылы номер 52-П Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин 70 жылдыгына арналган маарекелик төш белги менен сүйлөөгө уруксат этиңиздер сизде. Айтпасақтағы бізге белгіленесі кейінгі сөз Кыргыз Республикасының Түркия Республикасының Кыргызстандағы толық игарылуу кеңешчisi урматтуу Хажы Хусейн Йылмаз бейге ыйланат. والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم. Değerli hazirun, değerli protokol, değerli konuklar, değerli katılımcılar ve hasreten burada bulunmamıza sebep olan değerli yazarlarımız Egemberdi Ermatov ve Yunus Oğuz Beyleri ve Hazirun'u saygı ve sevgiyle selamlamak isterim. Yüce Rabbimiz Peygamber Aleyhisselam'ı Kur'an'da değişik ayetlerde çok zikrederek anlatıyor. Yalnız bir ayet-i kerime var ki bütün cihana şumul bir ayet. Rabbimiz Kur'an'da şöyle buyuruyor. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Ey Habibim, biz seni ancak ve ancak alemlere rahmet olasın diye gönderdik. Peygamberimiz Aleyhisselam
rahmet peygamberidir. Allah Teala Kur'an'da özünün sürekli peygamberin türlü yerlerde türlü sözler bir hayatta Huday Teala Muhammed Peygamber'de biz seni dünyada İbrahim Hazar Ciberdik'te al Peygamber'de İbrahim doğru geldikten Peygamber ekranını anladım. İslam öyle bir din ki Müslüman olduktan sonra dili, milleti, ırkı, rengi ne olursa olsun peygamber sevgisi kalplere düştü mü çok değişik makes buluyor kalplerde.